Президент Садыр Жапаров бүгін айтты, Қытайлар Қырғызстанды басып алыш үшін емес, Қытайлар Қырғызстанда темір жол салыш үшін келді депчи. 2 күн мурун айтты, шайлоо астында Кытайлардын темасын көтөргөндөр провокация кылууда деп атайын. Анан камаганга чейин барабыз деп айтты да. Эми 500 талапкердин арасында бир эле менин апам айтыптыр. Анан ал бир кишиге эле ушинтип кайра айтканы мен ойлойм туура эмес депчи. 3 айдан бери бул теманы элдер айтып атат, көтөрүп атат. Көптөгөн каттар бизге келип атат. Ошон үчүн апам ошо программасына атайын киргизиптир. Бул жакта эч нерсе жаман нерсе жок, урматтуу президент. Анан сиз айтып атасыз, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун салганы келип атат Кытайлар депчи. Бул эң жакшы. Бирок эмне Бишкектен барып салып келип атчабы түн ичинде темир жолду, анан кайра таң атпай келип калып атчабы, же кандай? Же Ысык көлдөн барып салып атчабы, Тоорогар жакка барып. Бул кандайча болуп калат? Түшүнбөйбүз да. Эгерде биз айтып атабыз, жогорку кеңешке өтүп калса апам, ошондой маселени көтөрөт, квотаны киргизели деп Кытайларга. Мисалы темир жолду салган үчүн келишет деп атасыз сизчи. Макул. Анда канча Кытай керек? Айткыла. 5000 керекпи, 10.000 керекпи, 15.000 керек, канча керек? Айтыңыздар. Анан ошо квотаны бекитип берсин. Ошо квота жөнүндө мыйзам кабыл алалы, анан жогорку кеңеш квотаны бекитип берсин. Анан бекиткенден кийин ошо темир жол каякта салынса, ошонун жанында базовый лагерь салынсын, легкий конструкциялардан. Аларга мүмкүнчүлүк шарттар менен түзүп бериш керек. Жана жуунганга, тазаланганга, тамак жегенге бүт мүмкүнчүлүктөр түзүлүп берсин. Анан жумушка дагы жакын болсун деп барып келип турганга. Анан эмне Бишкектен барып иштеп кайра кечинде келип турмак беле. Бул деле күлкүмүштүү да, чынын айтканда, актануу сыяктуу эле болуп калып атат да. Ошон үчүн жогорку кеңеште квота маселесин киргизүү жана базовый лагерлерди салуу. Анан салып бүткөндөн кийин жолду кайра ошо базовый лагерден автобустарга салып өзүнүн мекенине барып жеткизип коесуздар да. Бул эң жакшы. Тескеринче мына бизди душман катары көрүп, кайра бизди коркуткан ордуна тескеринче биздин сунуштарды уксаңыздар жакшы болот эле да. Мисалы бийликчил талапкерлер жыргап эле жүрөт. Негатив болсо президентке эле негатив деп. А биз болсо тескеринче чечүүчү жолдорун көрсөтүп атабыз сиздерге. Мына ар бир пункт боюнча наоборот силер ушуларды аткарсаңыздар, эл силерди колдоп калат да, бизди колдоп калмак беле. Наоборот стабилдүүлүк күчөйт. Ошон үчүн бизди душман катары көрбөгүлө. Бүгүн жаңылыктарда дагы элдер эмне үчүн мындай нааразы болуп атат? Анткени жаңылыктарга көп чыгып атат бирдимкелер. Окуп атасыңар. 8 жаштагы кызга ыдык көрсөткөнгө аракет кылышты деп, 7 этаждан экөө биздин бир жараныбызды ыргытып ийди деп, эшиктен мына туалетке барып атышат деп, көчөлөрдүн ортолорунда деп башка жаңылыктар чыгып атат. Онун баарын көрүп атасыңар да. Ошон үчүн элдин мындай кыжырын келтирбей, тескеринче элди көтөрүп аткан талаптарын аткарууга биз туура жолдорун, маселелерин көрсөтүп берип атабыз. Ошон үчүн чоң рахмат.